Өрт жалган табият кырсыктары элибиздин жашоосуна бүлүк салып, айрым аймактарыбызды экономикалык чыгымдарга алып келди. Мындан улам өлкө калкы менен аймактарыбыздын коопсуздугун камсыздоо күн тартибинде турган башкы маселелердин бири болуп саналат. 1 февралда Бишкекте президент Садыр Жапаровдун катышуусунда жаңы адистештирилген техникаларды тапшыруу салтанаты өттү. Анда республикалык бюджеттин эсебинен сатылып алынган 33 тез жардам унаасы Саламаттыкты сактоо министрлигине тапшырылды. Унаалар жергиликтүү климаттык шарттарда үзгүлтүксүз иштөө үчүн бардык стандарттарга жооп берген. Ошондой эле биринчи медициналык жардам көрсөтүү үчүн бардык керектүү нерселер менен жабдылганы айтылды. Министр өз сөзүндө бул унаалар толугу менен Баткен облусуна бөлүнөөрүн белгиледи. Тез жардам автоунаасы быйылкы жылы Баткен облусуна 33 беребиз. Ошону менен биз Баткен областынын жалпы саламаттык сактоосундагы тез жардам боюнча муктаждыгын жабабыз. Андан тышкары биз ошол быйылкы жылда ошол жалпы саламаттык сактоо тармагы боюнча эле айта кетсем, коррупцияга жол жок деген ураандын алдында саламаттык сактоо министрлиги Баткен областынын саламаттык сактоо мекемесин биринчи кезекте өнүктүрүү деп айтып атабыз. Анан жалпы эле биздин саламаттык сактоо мекемелериндеги инфраструктураны оңдоо, кадрлардын жетишсиздигин, бизде кандай көйгөйлөр болсо, биз ошолордун бардыгына алдыңкы пландарыбызга киргизип иштеп жатабыз. Ал эми Кытайдын гранттык каражаттарынын негизинде келген 100 даана автотехника өзгөчө кырдаалдар министрлигине берилди. Анын ичинде 85 өрт өчүрүүчү унаа, 10 авариялык куткаруучу унаа, 3 автотепкич жана 2 штаб үчүн унаа бар. Бул техникалар өлкөнүн бардык аймактарына бөлүштүрүлүп берилет. Анын ичинде Баткен облусуна 14 унаанын берилиши күтүлүүдө. Азыркы малда ушул келип түшкөн өрт өчүрүүчү атайын унааларыбыздын өзгөчөлүктөрү болуп, өрткө каршы суу берүү насосунун кубаттуулугу чоң болуп атат. 60 литр секундаттан өтөк суу бере алат. Жаңы жабдууланган, андан сырткары ар бир машине биздин бюджет менен эсептелген атайын өрт өчүрүүчү кийимдер менен жабдууланат. Ошондон сырткары эле түтүн буламбоочу, түтүн каптаган имараттардын ичинде же ошо бөлмөлөрдө иштөөгө арналган өздүк курамдын дем алуу жана көз органдарын сактоочу атайын аппараттар тапшырылган. Мындан сырткары Бишкек шаарынын мэриясы мамлекеттик бюджеттин эсебинен газ менен жүрүүчү 120 жүргүнчүлөрдү ташуучу автобустарды, айыл чарба техникаларын сатып алды. Саламаттыкты сактоо министрлигинин Баткен облусундагы координаторунун маалыматында учурда облуста 39 тез жардам унаасы менен 44 дарыгерлер тобу иш алып барууда. Дагы 18 унаа оңдоого муктаж. Ал эми облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын маалыматында Баткенде 27 өрт өчүрүүчү унаа бар. Аймактын шартын эске алганда техникаларга муктаждык жогору. Айжамал Абдыкарова, Бекбол Бакыт уулу, Салам Медиа, Бишкек.